Жылдан жылга кыргыз жылдыздары абдан эле көбөйүп баратат десем жалышпайм. Себеби эмне дегенде эски жылдыздар чекесинен кетип атпайбы? Албетте, эгерде жаңы жылдыздар кошула турган болсо, анда биз мындай темп менен Анжеликанын фан клубтарынан да ашып кетебиз го. Каналыма кош келипсиздер. Сиздер менен KG Чотам. Бүгүнкү видеодо сиздерге мен топ 5 2019-жылы жок жерден пайда болуп атактуу болгон жылдыздарды көрсөтмөкчүмүн. Видеонун алдына лайк басыңыз, биз баштайбыз. Номер 5 Кутман Кадырбеков. 2019-жылы 5 январдан 1 февралга чейин ОАЭ, мындайча айтканда Бириккен Араб Эмиратында Азиянын кубогу өткөн. Жана Кутман Кадырбеков өзүнүн эрдигин дал ошол жактан көрсөткөн. Мындайча айтканда чыныгы голкипер кандай болот экен. Албетте, бардыгыбыздын эле эсибизде дал ошол жерден Ньюташтын чоң аты кетилген. Бирок бул дарбазачы анын катачылыгын жабып кеткен десем болот. Жана бүгүнкү күндө кыргыз эли Кутманды Кутман эмес, Кутмен деп ат коюшкан. Жана бул күчтүү жигитке андай ат татыктуу эле го дейм. Номер 4 Элнар Дайыр. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, кутмандык шуак сиздер менен, урматтуу оңдойлор, сиздердин көйгөйүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Так, стоп. Блин, сиздер айттыңыздар беле ушинтип өзүңүздөргө? Кантип ушундай кичинекей бала ушундай сөздөрдү сүйлөй алат деп? Же болбосо апасы буга сценарий жазып берет деп мен да ушинтип ойлогом. Бирок Элнар Дайыр бүгүнкү күндө 15 жашта. Албетте, түрүнөн карап айта албайсың, бирок чын эле ошондой, урматтуу достор. Баланын чыгармачылыгы жөнүндө айта турган болсок, балада талант аябай эле чоң, урматтуу достор. Албетте, бул бала эч кандай деле хайп кармаган эмес. Болгону элдер үнүн, бийлегенин, ырдаганын аябай жактырышкан. Жана бүгүнкү күндө Элнар Дайыр YouTube'да 2 миллиондон ашык просмотр алып келүүдө. 2 айдын ичинде. Элестеткиле. Жана бала өзү деле айтат, бул али башталышы деп. Номер 3 Саша Бельский. Мына дал ушул баланы айтса болот, хайп кармаган деп. Бул бала дагы 15 жашта, бирок бул эч кандай Кыргызстанда жашабайт, Украинада. Жана кантип Украинадагы бала Кыргызстанга кантип атактуу болгон десеңиздер, анда мен жооп берейин, урматтуу достор. Бала кыргыз ырларына өзүнүн жөнөкөй эле реакциясын тартат. Жо, кыргыз эле эмес, өзбек, казак, уйгур, там орус толтура. Жана сиздерге Сашанын биринчи реакциясын көрсөтүп кетейин. Тагыраак айтканда Мирбек Атабековдун Мурас деген ырына. У меня мурашки пошли, это. Мурас. Мирбек Атабеков. Фух, на самом деле меня очень сильно поразило это произведение. Сашанын дал ушул видеосу YouTube'ду жарып, азыркы убакта просмотру 500 миллионго жетейин деп калды. Жана сиздер айтышыңыздар мүмкүн, кайдагы бир орустун бир реакциясы ушунча просмотр болду. Неси кызык ушун деп. Кептин баары мында. Мисалы, сен телефонуң менен досуңа бир видеоңду көрсөтүп атсың да, телефонуң менен. Жана сен ошол досуңдун реакциясын күтөсүң да, жана дал ошол нерсе сен үчүн аябай эле кызык болот. Ал эми Саша жөнүндө айта турган болсом, бунун контенти оңой эле нерсе. Буну любой эле кыла алат. Мисалы, Чыпалак Батыр. Номер 2 Сыдыман. Вай, алке-палке, негизи бул бала жөнүндө сиздерге көчөдө ит деле айтып берген болуш керек. Себеби эмне дегенде, бул баланы канча деген блогерлер жаман көргөн, жамандашкан, сөгүшкөн. Бирок Сыдыман өзүнүн түз эфирин эч кандай таштабай, ушул убакка чейин алып келген. Бирок акыркы убакта Инстаграмында, лентасында көбүнчө эле вайндар пайда болуп баштады. Себеби эмнеге? Bunday нерсе болбош керек эле го деп айтсаңыздар, мен деле билбейт экен, бирок менимче бунун баары баянкы эле теле берүүдөн болду окшойт. Кыскасы айтканда, Сыдыманды КТРК каналына чакырат. Элестеткиле, урматтуу достор, Кыргызстандын коомдук биринчи каналына жана дагы түз эфир болуп жаткан учуру болчу. Жана ал жакта Сыдыман эле эмес, бир нече хайп кармаган дагы атактуулар бар болчу. Аларга карама каршы болуп, мындайча айтканда ыймандуу, слишком ыймандуу кишилер отурушкан. Жана ошол хайп кармаган жиндилерге эскертишкен. Мындан ары элдин көзүнө чыкпагыла, чыксаңар да жашнакай болуп чыккыла деп. Сен башка жумуш кыласыңбы? Не иш кыласың? Мен өзүм повар технолог болчумун. Үйлөнгөнсүңбү? Жок, жашмын али. Сен эртерээк үйлөн. Жана мен ойлойм, Сыдыман дал ушул теле берүүдөн кийин түз эфирден көңүлү калган деп. Номер 1 Элдос Алмаз. Күткөн күн келди аттуу ыры менен бул байкебиз 2019-жылы Кыргызстанга номер 1 аттуу хиттерди алып келди десем болот. Негизи эле бул клипке канча деген клиптер тартылды окшош, пародиялар, ишылып каверлер тартылды. Бирок баары деле оригиналынан ашып түшкөн жок. Албетте, бул клипти мынча катуу кетерин Элдос Алмаз өзү деле билген эмес болуш керек. Эгерде кимдир бирөө билбесе, клип жакын арада 10 миллион көрүүчүгө жетет. Эми ырдын өзүн угуп коюңуздар, урматтуу достор.
Бергел, мен сен бетке чабам. Ме. Сен чапсаң мен деле чабам. Ме. Жо, негизи клиппи же ырбы десек, бул да эки утың зыңк болгон, урматтуу достор. Мен силерге айтып коеюн. Жана биздин видеобузга дал ушул нерсеси менен топ 1 болуп аталды. Не дейсем, Элдос Алмазбектен дагы толтура нерселерди күтөбүз албетте. Урматтуу достор, бүгүнкү видеобуз жөнүндө өз оюңузду комментарийге жазыңыз албетте. Эгерде сиздерге видео жакса, анда лайк күтөм сиздерден. Ал эми сиздер менен кейжи чуатам. Бүгүнкү видео сиздерге мен 2009-жылы жок жерден атактуу болгондорду айтып бердим. Каналга жазылыңыздар. Чоң рахмат.